Biz ayттык эле, мен сунушумда айтып атканбызда, ушу мамлекеттик органдарга жана биз айттык эле го, намазканалар болсун депчи. Биз тактан эле жазып кеттик эле. Мамлекеттик мекемелердин имаратында намазкана, сыйынуучу бөлмөлөр болушуна жол берилет депчи. Азыр сиз буларды кайра кабыл албайт деп койдуңуз. Анда кандай болот? Намазканалар болобу, болбойбу? Жок, намазканалар эми жана по принципу то, что не запрещено, значит разрешено, туурабы? Бизде мыйзамда намазкана жабылды деген жери жок да. Жок, ошол эле учурда сиз жазып атпайсызбы? Мамлекеттик Жок, намазкана жабылды деген жерин мага көрсөтүп бериңизчи мыйзамдан. Жок да. Азамат Маматович, мамлекеттик давайте, органдарда, без эмоций. мамлекеттик органдарда сиздикине окуп берейин, мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кошундарында, бөлүктөрүндө жана бөлүмдөрүндө динди жайылтууга жана пропагандалоого тыюу салынып атат. Мындайча айтканда, ушул берене менен намазкана жабылып калбасын деген менде коркунуч болуп, ошон үчүн мен буну мындай тактан эле жазып койдум эле. Эгер сиздер бул жерден жок, вообще маселе жок, бир да намазкана жабылбайт деп кепилдик бериңиздер, маселе жок. Мага эң негизгиси намазкана жабылбасын. Болду. Мен өзүм эле жооп берип коеюнчу. Марлен Абдрахманович, бул жерде бир да намазкана жабылат дегенден алыспыз. Жабылбайт. Мына сизге мындай түз жооп берейин. Бир да намазкананын ишмердүүлүгүнө чектөө коюлбайт. Мына. И экинчи жагы бар, бул жерде жанагы болгон эле жанагы өрт коопсуздугу, санитардык нормаларды сактоо менен ишмердүүлүгүн алып кетиш керек деген жери бар да. А так тоскоолчулук жок эч кандай. Мага ушул керек эле болду. Ушу мага эң негизгиси ушул. Стоп, эртең маселе болбосун. Эртең анан биз бул статья менен акырын намазкананы жабып калбасын дегенге эле нерсеге эле коркунуч болчу. Маселе жок.